Чындыгында Алтынбек Турдубаевич туура айтып атат. Бул жерде бул проект ойыртпы деген. Минсельхоздун чапанын кийинип алып, жамынып алып. Ар кандай проекттарды алат, мына 70 миңден айлык алат. Эртең ошо 1 миллион 800 миңге консультанттарды алат, командировкага чыгат, кофе ичет, кагаз таркатат, бүттү ошо менен. Эгерде түздөн-түз Минсельхозго берип, өзүңөр мындай проектин түзгүлө, айлык акысын калыс карагыла, конкреттүү программаны алып чыккыла десе, анда башка сөз болмок. Себеби биз мунга чейин ратификация кылган ушунга окшогон проекттер карап чыктык. Ичинен эл аралык консультанттар $90 миң чейин айлык алат экен. Жергиликтүү депутат консультанттар 70-80 миң айлык алат экен. Акылган ишинин дайыны жок. Биз мындай бир ушунга окшогон проекттерди четке кагып, ине-жибине чейин иликтемейин, мындай долбоорлор боло берет. Консультанттар өзүнчө мындай бир группа болуп алыптыр. Бир проект бүтсө, экинчи көтө коет, экинчи бүтсө, үчүнчү көтө коет. Бири-бири менен мындай өзүнчө корпоратив да мындай айтканда. WhatsApp группасы. Мына ушул сыяктуу. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бул проектти мен да сунуштап келем, четке кагып, кайрадан переговорлор жүргүзүп, түздөн-түз айыл чарба министрлигине берсин. Мына ошондо мен ойлойм жумуш болот. Аз мына элементардык суроого жооп бере албай атат. Анан Калысбек Туротбаевич, идентификация деп ар бир проектке ушул айта беребизби? Анын өзүнүн жолу бар, өзүнүн багыты бар. Аңга каралган каражат бар. Ошо менен кетиш керек да. Мен сунушум четке кагыш керек, урматтуу депутаттар. Ошону эске алсаңыздар. Рахмат.